Эфирде күнdemin маалымат программасы, студияда Тұрған Сәтиева, саламатсыздарбы. Чегара кызматынын алдын ала божомолу боюнча кечээ Баткен областынын Зардалы айылында жарылган балдар божомол менен ГП-25 кундактуу гранатометтун гранатасын, минасын же болбосо снарядын таап алышы ыктымал. Снаряд Зардалы айылында же болбосо анын тегерек четинде 99-жылдагы Баткен окуяларынан калган болуу түкшмөлү бар. Анда белгисиз куралдуу топтор Кыргызстан аймагына кирип, аталган жерде согуштук аракеттер болгон. Эки баланын өмүрүн алып, дагы 4-өнү жаракатка учураткан жарылуу күн мурун кечкурун болгон. Кененирээк Аскат Алагөзов айтып берет. Жардыруудан Зардалынын 6 өспүрүмү жабыркаганы тууралуу маалымат чегара кызматына күн мурун кечки 7:30 түшкөн. Аталган айыл деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте орун алган. Ага баруучу жолдогу кара белес ашуусу жабык болгондуктан жакын жердеги Жоопай айылына чейин жарадар балдарды жөө алып түшкөн. Эки айыл ортосундагы аралык 12 чакырымдай. Чегарачылардын айтымында айылга тик учакта кона албайт. Было принято решение. Балдарга медициналык жардам көрсөтө алчу Баткен облустук ооруканасына жөө жеткирүү чечими кабыл алынган. Чегарачылар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жана жергиликтүү тургундары болуп, Зардалы айылынын балдарын Жоопай айылына чейин алып барышып, андан ары унаа менен облустук ооруканага жеткиришкен. Тестиерлер 4 жаштан 10 жашка чейинки урактагылар жардыруучу затты ойноп жатып таап алышкан. Жарылуудан алардын бири ошол эле жерде жан берген. Облустук ооруканага жетпей дагы бирөө чарчап калды. Медициналык мекемеге балдарды түнкү 1 чукул алып келишкен. Учурда 4 бала ооруканада, экөөнүн абалы оор, экөөнүкү орто туруктуу. Многочисленные оскольчатые ранения. Бардыгыныка. Жизненно важный органдарга тийген жерлери бар. Ошолорду бардыгыны дармек менен баарын жакшы баарын камсыз кылдык. Бирөөсү на месте происшествия болгон, колу путу үзүлүп кеткен. Несовместимая жизнь болгон, сразу эле ошол жерде каза болгон. Экинчиси келе жатып, скорыйдын ичинде Баткенге 20 километр калганда каза болгон. Балдарды учурда Ош облустук ооруканасынан барган дарыгерлер кароодо. Зарыл болсо Ошко же Бишкекке которуу маселеси каралат. Азыркы учурда Оштон атайын реанимобиль жөнөтүлдү врачтар менен. Ал жерде азыр ошол больницага барып аларды аныкташат. Эгерде алардын жыйынтыгы менен башка республикалык же болбосо башка больницага которулушу мүмкүн. Бул айылда мындай каргаша катталары чындыгында күтүлгөн. Анткени алыскы чегарада жайгашкан бул айыл айтылуу Баткен окуясында алгачкылардан болуп жоок эсептерди тосуп алганы менен белгилүү. Боевиктер мында бир айдай байырлап турушкан. Баткен окуясынын катышуучусу серепчи Токтогул Какчикеев айтымында согуштук аракеттер жүргөн аймакта курал жарактардын жарылбай же жоголуп кетүү учурлары жалгыз эле бул айылда эмес. Карыход Жачканда болду, кийин берки Өзбек чегараларында болду. Эмал тиги бозжакеттер болсо ал бир жерде отурган жок. 2001 тарта Баткен багытында чегарачылар тарабынан бир топ курал жарак табылган. Тактап айтканда 11 курал, 15 даана мина, 11 граната, 6 турсум ФАП-90 үлгүсүндөгү авиабомбадан 7 бирдик, 1000ден ашуун ар түрдүү калибрдеги октарылар, ошондой эле жарылуучу заттар табылган. Государственная пограничная служба. Мамлекеттик чегара кызматы Баткен Ош облусунун Чоңалай районунун тургундарына белгисиз предметтерди тапкан учурда күч түзүмдөрүнө кайрылуу өтүнүч менен кайрылат. Анткени 99-жылдан тартып жарылуулар катталып келген. 2001 жылдан бери чегара кызматы тоолуу аймактарда да, күжүрмөн аракеттер жүргөн аймактарда да издөө чалгындоо иштерин жүргүзүп келет. Андыктан аталган аймакта курал жарактарды издөө иштерин улантуу зарыл. Анын үстүнө жарылуулар жоок эсептерден калган куралдардан эле эмес, 90-жылдары Өзбекстан чегараларга койгон миналардан да катталып турат. 90-жылдарда минировать эткен участоктарды кайра башынан карап, кайра башынан аларды изилдеп, кайра башынан ошону тазалап чыкмайынча мындай жарылыштар боло берет. Келечекте бул биринчи же акыркы жарылыш эмес. Ал эми Зардалыдагы акыркы окуя боюнча тийиштүү комиссия өз иликтөө иштерине киришти. Алдын ала маалымат боюнча кол граната жарылган. Аскат Алагөзов, Азат Ынтымаков, 5-канал. Президент Алмазбек Атамбаев Баткен областынын чегарага канатташ райондо буюм мекендеп жардыруучу жабдыкты байкоостан кармап алып, натыйжада 2 бала каза тапкандыгы тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алды. Мамлекет башчысы Бекболот Умаровдун Нойгут Касымалы уулунун ата-энесине жана туугандарына көңүл айтты. Өлкө башчы ошону менен бирге жарылуунун натыйжасында жаракат алган 4 балага тезирээк сакайып кетишин каалайт. Алмазбек Атамбаев каза тапкандардын үй бүлөлөрүнө 50 000 сомдон жана жаракат алгандардыкына 25 000 сомдон материалдык жардам берүү, жапа чеккендердин үй
үй бүлөлөрүнө керектүү медициналык жардам жана көмөк көрсөтүү тууралуу тапшырма берди. Президент куралдуу күчтөрдүн жетекчилерине жергиликтүү бийликтер менен бирдикте мындан ары ушул сыяктуу трагедиялар жол бербөө үчүн чара көрүү милдетин тапшырды. Жогорку кеңештин спикери Асылбек Жээнбеков Санкт-Петербург шаарында Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин менен жолугушту. Жээнбеков белгилегендей, бардык деңгээлдеги эки тараптуу жолугушуулар, анын ичинде парламенттер линиясы боюнча сүйлөшүүлөр маанилүү маселелердин ири чөйрөсүн чечүүгө жакшы жана ишенимдүү өлгө түзөт. Тараптар экономика, соода, маданий гуманитардык кызматташтык тармактарында биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана ошондой эле Кыргызстандын бажы бирлигине кошулуу процессине кеңири токтолушту. Монголиянын башкы чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси Балданжан Арюнсан баштаган топ биздин өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети менен расмий мамиле түзүү үчүн биздин өлкөдө болду. Визит соңунда аларды премьер-министр Жомарт Оторбаев кабыл алды. Өкмөт башчы Кыргызстан монголдор менен заманбап технологиялар аркылуу шайлоо процессин жакшыртуу, тоо-кен тармагын, экономика сферасын жана коомдун башка жашоосун жакшыртуу боюнча тажрыйба алмашууга кызыктар экенин белгиледи. Жомарт Оторбаев ошондой эле бир нече жыл мурун Стамбул Бишкек Улан-Батор авиа байланышын жайгаруу ишине катышканын эске салды. Курулушу башталган Жалал-Абад менен Бишкекти байланыштыруучу жаңы жол 2017 жылда даяр болуп калат. Учурда альтернативдик трассанын ишине жумушчулар, техникалар тартылып жеткирилди. Адегенде эле жумгалдан башталган биринчи фазасынын курулушу туурасында Айкерим Жаныкул кызы айтып берет. 3 этапка бөлүнгөн жолдун биринчи фазасы Жумгал районунун Арал жана Кызыл Жылдыз айылдарын камтыйт. Узундугу 154 километр түзөт. Андан ары Казармандан Жалал-Абад шаары аркылуу кетет. Учурда түндүк менен түштүктү бириктирген жол бир гана Кыргызстандын ичинде гана эмес, соода саттык, карым катнашты да жогорулатат. Ошол эле кошуна мамлекеттер менен. Анткени жолду куруу менен транзиттик коридор пайда болот. Жүк ташуучуларга жакшы шарт түзүлөт. Анан албетте туристтер үчүн дагы ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Бирок учурда ашыкча санда өтүп жаткан унааларды трасса көтөрө албай калды. Ошондуктан Кытайдын China Road компаниясы курулуштун алгачкы этабына киришти. Аталган участокторго жалпы $400 миллион сарпталат. Түндүк менен түштүктүн ортосун байланыштырган бир гана Бишкек Ош жолу бар. Бүгүнкү күндө биринчи фазага 400 миллион АКШ өлчөмүндөгү АКШ доллары алынды. Бул 20 жылдык пайыз 20 жылга алынды. Анын ичинде 11 жылы жеңилдетилген убакыт болуп эсептелет. Былтыр кол коюлган келишимде 2% үстөк менен берилген каражат 11 жылында жеңилдик менен каралган. Учурда белгиленген чакырымдарды түздөп, жолду кеңейтүү үчүн доллорду кесүү иштери башталды. Керектүү техникалар жеткирилген. Жумгал аймагынан башталган жол азыр түздөлүүдө. Андан соң эски жол кеңейтилип, үстүнө 15 сантиметр түзгөн биринчи асфальт төшөлөт. Экинчи техникалык категория дегенибиз бул жолдун кеңдиги жогорку өлчөм боюнча 15 метрден кем болбош керек. Ар бир тилге кыймыл жүрө турган тилге 3,3 метр 75 сантиметрден кем болбойт. Ошентип эки тилгенин кеңдиги 7,5 метр. Анан обочинанын эсебинен биз 1,5 метрди бекемдедик асфальт менен, эки катмар асфальт. Ошондо асфальттын кеңдиги 9 метр болот. Жолдун кеңдиги 15 метр. 1 километрине $1,3 миллион кетет. Бул экинчи техникалык категориядагы жол десе болот. Аса учурдагы өлкөдөгү бардык жолдор 10 тоннага чейин оор жүк ташууга ылайыкташтырылса, аталган бул жол менен 11,5 тоннага чейин оор жүк ташуу өтсө болот. Эгер экинчи фазанын иши дарыланып кетсе, үлүш участокто узундугу 0,7 километр түзгөн туннелди куруу каралууда. Биздин пландар боюнча ушул жылдын ичинде дагы экинчи фазага ушу донорлор тартууга болгон аракеттерди жүргүзүп атабыз. Себеби быйылкы жылда эгерде экинчи фазаны кошо баштап калсак, жакынкы 3,5-4 жылдын ичинде ушул жолдун курулушун бүтсөкпү деген пландарыбыз бар. Жол салууда тажрыйбасы мол кытайлык компания мындай оор долбоорду алгачкы ирет колго алып жаткан жок. Буга чейин деле Кыргызстандын аймагындагы ири жолдордун курулушун жүргүзүп келген. Учурда 30% кытайлык квалификациялуу адам жумушту баштады. Бизге адегенде тоону жарыш керек болуп атат. Кеңейтиш үчүн жылдырып жатпайбызбы? А бул иш оңой эмес, катуу болгондуктан атайын техниканын жардамы менен аткарабыз го. Долбоордун оор жери ушул болуп атат. Келишим боюнча жумушчулардын 70%-ын жергиликтүү жарандар түзөт. Курулушу башталган жерде да жакын каймактардын тургундары көбүрөөк тартылган. Булар менен иштегенде 3 жылдан бери иштейм. Жакшы, компания нормальный, зарплата убагында төлөп береттер. Айдын
жаңырганда эле биринчи күн сразу айрылып берет. Долбоордун алкагында жол жээктерине май коюучу жайлар, дүкөндөр, тамактануучу жайлардын курулушу да каралган. Министрдин айтымында бул жок дегенде 10 айыл өкмөтүн дотациядан чыгарганга шарт түзөт. Канткен күндө дагы жаңы салынган кең жолдо ары бери каттап каларыбыз да ажайып эмес. Туура 2 жылдан кийин керек болсо жол жүрүүдө да убакыт боюнча табыз. Анткени жалпы узундугу 570 чакырымды түзгөн жол дээрлик 10 чакырымга кыскарууда. Айгерим Жаныкул кызы, Элдияр Бектимиров, 5 канал. Кар көчкү түшүү коркунучу Бишкек-Ош автожолунун тоолуу тилкелеринде коркунуч жаратууда деп билдирет Кыргызгидрометтен. Жолдор дагы деле тайгак. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги күрткү жүрүү кооптулугу бар тилкелерде унаалар 500 метр аралыкты сактоосу зарылдыгын эскертет. Хиджаб бул ыймандуулук. Ушундай аталыштагы мусулман кыздардын кийимдеринин көргөзмөсү болуп өттү. Аны Мукаталим мусулман аялдардын коомдук уюму уюштурган. Хиджаб кийимдеринин көргөзмөсү Самат Качкыновдун репортажында. Жылдыз Орозова үйрөнчүк дизайнер 8 көйнөк даярдап, көргөзмөгө алгачкы жолу өзүнүн эмгектерин тартуулоо алдында. Жаш дизайнер хиджабтарга кыргыздын ою чийүүлөрүн кошуп, башка стилди тартуулоону туура көргөн. Эмгектеринин арасында үстү ак, асты кара түстөгү атайын мектеп окуучулары үчүн да көйнөгү бар. Алдагы улуттук орнаменттер менен кооздолгон. Мектептерде мисалы азыр барган сайын эле кыскарып кетип атат кыздардын юбкалары. Мындайна парпырайып эле тизеден өйдө болуп кетип атат. Меники андай эмес, меники упузун. Жана мындай кыймылдаганга дагы бүт жогу каралган. Эмелери, дизайны баары жакшы каралган. Үлпөт көйнөктөрү, сейилдөөчү, дегеле ар кайсы учурга ылайык хиджабтар көрүүчүлөрдүн назарына коюлду. Баардыгы улуттук орнаменттер менен кооздолгон. Кызыгып келгендер көп. Албетте басымдуулугу динди катуу карманып, дене мүчөлөрүн жамынып кийинген айымдар. Бул иш-чаранын башкы максаты уюштуруучулардын айтымдарында хиджаб же биздикче айтканда жамынуу бул күнүмдүк жашоого тоскоол эмес дегенди көрсөтүү. Хиджаб это главный маниси бул авратты жабуу. То есть те места, которые не должны видеть другие мужчины, да? То есть без максатыбыз главное, что хиджаб не мешает нашей жизни ни к чему. Офисный вариант бар, деловой вариант, то есть школьный вариант, вечерний вариант, свадебный, все есть. Алгана эмес дизайнерлер спорттук кийимдерди да ойлоп табышкан. Ага мектептерде, дене тарбия сабагында же спорттун кайсы бир түрүнө катышкандарга хиджабтар ыңгайсыз болуп келгендиги себеп болгон. Баардык дене мүчөлөрдү жапкан бул спорттук хиджабтар чуркап, секирип, жеңил жүрүүгө ыңгайлуу болоорун ойлоп табуучулар айтышууда. Буга чейин спортивный деп мисалы кыздар өзлөрүнүн мындай базарда сатылып жаткан кийимдерди ылайыктап кийип алышчу, бирок именно бут дизайн мусулман кыздарына арналган спортивныйлар буга чейин жок болчу да. Ошонун себебинен бул уюштуруп жаткан конкурста бул спортивный формалар киргизилиптир. Биз ошого жараша кыздардын кийгенине ыңгайлуу кылып, жүдөбөгүдөй кылып, ошол эле учурда упузун кылып, шалбар атып салбай, тыкан кылып, өзүнчө бир спортивный формаларды иштеп чыктык. Спорттук кийимдер ыңгайлуу экенин тажрыйба жүзүндө көрүүчүлөргө көргөзүп беришти. Мусулман айымдардын кийимдеринин бул көргөзмөсү хиджаб бул ыймандуулук деген ураан алдында өттү. Анан эң башкысы иш-чаранын уюштурулушу. Коомчулукта орун алгандарга араптарды туурабай, улуттук кийимдерди кийсе болбойбу деген сөздөрдөн улам. Кыргыздын орнаменттерин кошуп, мусулман айымдардын көйнөктөрүн жаңылоо максатталган. Самат Качкынов, Иван Чижиков, 5 канал. Премьер-министр Отурбаев, академик геолог минералдык илимдердин доктору Муса Адышевдин жана анын жубайы Кыргыз эл акыны Тенти Адышеванын мемориалдык тактасынын ачылышына катышты. Өкмөт башчы окумуштуунун совет бийлиги тарабынан куугунтуктоолоруна карабай өлкөнүн геологиялык мектебинин негизделишине кошкон салымын баса белгиледи. Анын жубайы алдыңкы кыргыз акыны адабий искусствонун ондогон чыгармаларын жаратып кеткен. Премьер-министр Муса жана Тенти Адышевдердин балдары менен неберелерине мемориалдык тактанын ачылышын демилгелегендиги үчүн ыраазычылык билдирди. Дүйнөнүн адабият картасына сыйкырдуу реализм багытын киргизген колумбиялык жазуучу Габриэль Гарсия Маркес 88 жаш курагында дүйнө салды. Ал Мехикодо өз үйүндө каза тапты. Аны жаңы эле ооруканадан алып чыгышкан. Дарыгерлердин айтымында жазуучу пневмониядан айыгып чыккан. Габриэль Гарсия Маркес Латын Америкалык эң белгилүү жазуучу. Анын атактуу эмгектеринин арасында өз лабиринтиндеги генерал, полковникке эч ким жазбайт жана холеранын учурундагы сүйүү чыгармалар бар. Маркестин эң популярдуу Жалгыздыктын 100 жылы аттуу романынын нускасы
нускасы 30 миллион экземплярдан ашкан. 1999 жылы испан гезити El Mundo жүргүзгөн сурамжылоонун катышуучулары Габриэль Гарсия Маркести Шекспир, Данте жана Сервантестер менен кошо кылымдын мыкты авторлорунун 4-чү катарына кошушкан. Маркестин акыркы эмгеги жашоосунда алгачкы рет сүйүп калган 90 жашар чал жөнүндөгү «Менин кайгылуу тилеклеримди эскерүү» деген романы 10 жыл мурда жарыяланган. Колумбияда жазуучунун өлүмүн жеке кайгы катары кабыл алышты. Күндөмү мына ушундай жаңылыктар менен бул чыгарылышын жыйынтыктайт. Мен сиздер менен 21:30 жолугушам. 5-менен кала бериңиздер.